Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah bizге пайдалы илим, кабыл болгон амал жана адал ырзык бере көр. Бүгүн Алла Тааланын жардамы менен ушу Кахф сүрөсүн жыйынтыктайбыз. Куранды Алла Таалам бизге берекелүү кылып түшүрдү. Аяттарына акыл калчап, ой жүгүртүп, адам баласы пайдалансын деп. Адам баласына берилген эң чоң жакшылык, эң чоң неамат бул Аллах Тааланын өзүнүн китебин түшүргөндүгү. Бул чоң ырайым бизге. Ошол жерден адалды, арамды билип, акыйкатты, жалганды билип, ак менен караны айырмалап, бейишке баруучу жолду Аллах Таалам эмнеден ыраазы болот, эмнеден ачууланат, бүт баяндап койгон. Бул Куран өлүктөргө окулуш үчүн, же тумарларга жазылыш үчүн, же кооз китеп болуп үйлөрдө, полкаларда туруш үчүн чыккан эмес. Жана ошондой эле ушул китепке да акыретте биз суралабыз. Кандай мамиле кылдык, пайдалана алдыкпы? Кахф сүрөсүндө кээ бир ошо аяттардын үстүнөн жалпы маанисине жана максатына ылайык, ичиндеги мазмунуна карап, анын хидаяттарын алуу деген тафсир да. Хидаятын алуу деген кандай? Ал деген ушул аятты окуп, үстүндөгү жалпы келген маанисин, анын пайдаларын алып, жашообузду ишке ашыруу. Келген көрсөтмөлөрдү, ишараттарды практика жүзүндө аткарабыз. Ошол жол менен биз өтүп келатабыз. 103-104 аятында قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ey Muhammed айткан, мен силерге амалдары куруп кеткен, банкрот болгон, зыянга учураган, кыйроого душар болгондорду кабар берейинби дейт. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. Алардын аракеттери, умтулуулары бул дүйнөдө адашууга кетти. Пайдасыз болуп кетти. Текке кетти. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ошол эле учурда алар төк кыйратып жакшы иш кылдык деп ойлошот дейт. Эң чоң адашуу, эң чоң караңгылык, эң чоң жахилдик адам өзү адашууда болуп туруп, өзүн акыйкаттамын деп ойлоо. Булдан эмне келип чыгат? Адамдын өзүнүн ойлогон ою эле, ою туура болуп калса эле, өзү туура деп көргөн нерсе эле туура болуп калбайт. Туура болушу үчүн анын кылган амалы Аллахтан жиберилген элчинин амалына дал келиш керек. Жана жүрөктөгү сезими Аллах Таалам үчүн гана деген ихлас менен кылыш керек. Мына ошондо амалы да туура болот, ниети да туура болот. Ал эми ою туура болсо да бул эки нерсеге дал келип туура келбесе, адашууда жүрө берет. Өзү туура деп ойлосо дагы. Ошо жерге келип токтогонбуз. Андан кийинки Алла Таалам Куранда көп жерлерде ушул дүйнөнү, акыретти жана ошондой эле көп маанидеги сөздөрдү колусу менен кармап, көзүсү менен көргөн, сезе ала турган нерселерге салыштырып бизге мисалдап берген. Бул адамга аябай пайдалуу. Мааниси дагы ачыкталат. Ошол мисал менен айкын, ачык, түшүнүктүү болот. Мисалы, бул дүйнөнү Алла Таалам мурунку сабагыбызда айткандай, асмандан түшкөн жамгырга окшоштурган. Ал жамгыр жер бетин көгөртөт. Көгөргөндөн жашылданат, андан ары күз келет, күз келгенде саргаят. Андан ары шамал келет, от келет, жанан баары жок болот. Башында жап-жашыл болуп көзгө кооз көрүндү эле. Бирок ошонун баары тез арада эле күз келди. Ошондой эле дүйнө дагы кооз болуп көрүнгөн менен келердин кетери бар ар бир адамдын жашоосу. Ошондой эле ширк боюнча Аллахка шерик келтиргендерди да мисалдайт. Бир адамдын бир эле башчысы болгон жакшыбы, же 10 башчысы 10 жака жумшаса, тигил адам кандай кыйналат? Акылыңарга келбейсиңерби? Түрлүү төркүн кудайларды алып пайда бербеген, зыян бербеген, өзүн бага албаган, каралбаган дара кантип силер сыйнасыңар? Бир адамдын бир башчысы болсо, аны түшүнөт, жумшаганын аткара алат, жүрө алат. Ал эми бир адамга бир нече башчы болсо, ар кими туш-туш тарапка жумшайт дагы, ал адам жүрөйт. Мына ширк кылган адам дагы ошондой, Аллах Тааламдан башкага шерик кылган адамдын абалы деп. Ушундай сыяктуу мисалдар менен. Бул жерде да Кахфтын 109 аятында قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Беде Алла Тааламдын кудуретин, Алла Тааламдын даанышмандыгын, Алла Тааламдын чексиз илимин мисалдайт. Эгерде ушу жер бетиндеги деңиздин баардыгын сыя кылып жаза турган болсо, Алланын даанышмандыктарын эмелер, анда деңиздеги, океандагы суулар төгүнүп калат дейт. Ошондойдон дагы бирди алып келсең да жетпейт. Бул Алла Тааламдын даанышмандыгын, кудуретин, илиминин чексиздигин, ал баардыгысы кудуреттүү экенин мисалдатат. Мындай жолдор сүннөттө, Куранда көп келген. Баардыгы адамга түшүнүктүү, ачык, айкын болушу үчүн Алла Таалам ырайым менен ушинтип мисалдап берет.
Ошон үчүн ой жүгүрткүлө, акыл калчагыла, Куранды окугула, түшүнгүлө деген нерселер көп. Алхамдулилля, буга чейин сабакта айтканбыз. Карапайым адамдардын Куранда насиби көп аябай. Түшүнүктүү аяттар өтө көп. Алымдар түшүндүрүп бере турган аяттар бар. Бирок негизинен жалпысынан пайда ала турган, түшүнө турган аяттар өтө көп. Бир окуп эле түшүнө турган. Андан кийинки Кахф сүрөсүндө Алла Таалам айтат: "Ва ла тути ман агфална қалбаху ан зикрина ваттаба хаваху ва кана амруху фурута." Бул аятта биз ала турган хидаят, пайда жана жол көрсөтмө. Алла Таалам жүрөгүн кайдыгер кылып койгон адамдарды, иштери чаржайт болгон, Аллахтын аяттарын унутуп калган, өз нафсине ээрчип кеткен адамдардын амалдары да чатак, иштери чаржайт. Аларга силер моюн сунуп, баш ийип жанында жүрбөгүлө деген. Адамды курутуп салат бул. Чыныгы жанында жүрүп, баш ийип, ал менен пайда ала турган адам, бул Аллах Тааламга баш ийген, пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчиген адам. Бизде жана кээде адамдар көмүр тутат го, бир капырды көмүр тутуп алат, же бир фасикти, намазы жок, дини жок, таанымал адам да, ошонун өмүр баянын карап, расписаниясын карап, үй бүлөсү канча, аялы канча, эмне иш кылат деп ошону көмүр тутуп, Аллахтан кайдыгер болгон, жүрөгү кайдыгер. Ал бияктан коос болуп ушундук көрүнгөн менен анын жүрөгү кайдыгерликте. Жүрөгү сезбейт, иши чаржайт, жылмайып көрүнгөн менен. Мына ошондой адамдарды силер көмүр тутпагыла. Аларга баш ийбегиле, аларга жүрөгүңөрдү ачпагыла деп. Көп адамдар билбейт кандай адамды үлгү тутабыз, кандай адамды жакшы көрүп, жакын жүрөбүз деп. Ошондой бир капырларды, караңгы, фасик, чоң күнөөдө жүргөн, Аллахтан алыс болгон адамдардын же байдыгына, же таанымалдыгына, же жашоодо кайсы бир таланттарына адам суктанып жүрүүдө чоң коркунуч бар. Ошентип канча деген жаштар ошону карап, изилдеп отуруп, динден алыстап кеткен Аллах тааласы. Айрымдар капырчылыкка өтүп кеткендер болгон, атеизмге өтүп кеткендер болгон. Вала тути ман агфална қалбаху. Жүрөгүн жаап койгондорду, жүрөгүн мөр басып койгон адамдарды силер баш ийбегиле. Албетте капырлардын жүрөгү жабык. Албетте фасыктардын, чоң күнөөдө жүргөн, тобо кылбаган, бузук иште жүргөндөрдүн жүрөгү жабык болбогондо кимдики жабык болот? Ал эми мусулман адам пайгамбар алейхиссалату вассаламды, Куранды, сахабаларды, ошондой адамдарды үлгү тутуп, ошолордун жолун жолдоп, өмүр баянын окуп, ошондой эле бүгүнкү күндө алымдарды да карап, ошентип жүрүш керек. Андан кийинки Кахф сүрөсүндө айтыла турган нерсе, бул жерде эки нерсе. Биринчиси, пайгамбар алейхиссалату вассалам адам затынан эле жаралган, адам заты эле бул. Эч кандай периште эмес, эч кандай күндүн нурунан жаралган эмес. Ал Аллахтын элчиси жана ошондой Аллахтын кулу, адам заттын табиятындагы эле адам болгону Алла Таалам ага элчиликти берип, пайгамбарлык миссияны берген. Анын кадыр баркын түшүрүп, баш ийбей, андан сөздү оозуп сүйлөп, сүннөтүн аткарбай, жаңылык нерсени кылгандар бул пайгамбар алейхиссалату вассаламды кемситкендер. Анын сүннөтүнө моюн сунбагандар. Же болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул динди толук жеткизбей койду деп, бул жерин мындай кылып кошуп койсок мындай болот эле деп жана бидат кылгандар, динге жаңылык киргизгендер бардыгы пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчибегендик болуп саналат Аллах тааласы. Ага баш ийилет, аны жалганга чыгарбайт сөздөрүн, жана аны улуктап сыйынып кетпейт. Адамдар эки топко бөлүнөт. Бири жалганга чыгарат пайгамбарды, же баш ийбейт, тегин албайт, пайгамбар деп көрбөйт. Бири болсо аны улуктап сыйынып алгандар бар. Ахли сунна ошо эки тарапка тең обойт. Аллахтын элчиси деп баш ийип, сүннөтүн аткарып, ошол эле кезде ага сыйынып кетпейт. Бул пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллахка сыйындырыш үчүн келди бизди, жалгыз Аллахтын өзүнө. Ортомчу дегени ошол динди жеткизейин деп келди. Өзүнө сыйындырыш үчүн эмес. Көп адамдар ошону билбей, пайгамбар алейхиссалату вассалам ордун койбой, сыйынып алгандар бар Аллах тааласы. Бул Кахф сүрөсүнүн 110 аятында айткын иннамана башар, айткын мен чындыгында адамдардан элемин, мислукум силердей эле, юха илейе болгону мага кабар түшүп турат, вахий түшүп турат деген. Андан кийинки Кахф сүрөсүнүн ошо 110 аятында эле бул жерде Кахф сүрөсүнүн эң акыркы аят. Өтө көңүл бура турган нерсе туугандар. Кахф сүрөсүндө Зулкарн айында айтып, өңкүр элерин айтып, ошондой эле Муса пайгамбардын абалын айтып, көп деген дүйнөдөгү маселелер, акыретти айтып, анан аягы келип, бардык аракеттер эгер ушул негизде болбосо текке кетет. Жананча уккан билген маалыматтарыбызда эле пайдасы жок дегендей бир ишарат. Алла Таалам айтып атат: "Фаман кана яржу лиқа раббихи", кимде ким Аллахка, Роббисине жолугууну үмүт кылган болсо, мындай иман келтирип, ар бир мусулман өлгөндөн кийин Аллахка жолугам деген үмүтү бар. Мына ушундай адамга кабар берип атат Алла Таалам. Анда фалиямал амалан солихан, солих амал кылсын деп атат. Бул жерде эки нерсе жатат: ихлас жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтү.
Себеби кайсы бир амал солих болбойт, туура болбойт. Качанга чейин ал нерседе ихлас жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө дал келмегенче. Ошондой болуп ихлас кайталанса да кайрадан дагы улап атат. Вала юшрик би ибадати роббихи ахада. Жана Роббисине кылган ибадатында эч кимди шерик кылбасын деп. Мындай чыкканда эки жолу айтып атат. Мунун эмнеден кабар берет? Бул ихлас, Аллах Тааламга шерик кылбоо өтө зарыл нерсе, чоң нерсе экен. Ушул негиз экенин адам канча көп амал кылса да, жакшылыктары көп болсо дагы, солих амалдары көп болсо деле, бирок Аллах Тааламга шерик кыла турган болсо пайдасы жок. Амалын баары күйүп кетет, Алла сактасын. Ошондой эле канча сооп жакшы амал деп ойлогон менен ал дагы ниети түз болуп, сүннөткө дал келбесе, ал амалы да кабыл болбойт. Бул жерде дагы эки маселе. Ширктен оолак болуу, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө сыйынуу жана ихлас зарылдыгы. Ихлас деген ошол тунук жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу. Бирөөлөр көрсүн, окусун деме, же болбосо бир дүйнө үчүн, же мансап үчүн, же бир кайсы бир кызыкчылык үчүн эмес, Аллахтын ыраазылыгын табайын, бейишине кирейин, тозогунан оолак болоюн деп. Ушул ихлас. Башка эч бир максат койбош керек. Себеби фаман кана яржули корабби. Кимде ким Роббиси менен жолугууну үмүт кылган болсо, анда чырайлуу, жакшы амал кылсын дейт. Ибадатында эч кимди шерик кылбасын. Ошон үчүн барыңыздар чакырып кетем, бул ширктин түрлөрүн. Жашырылган шириктер бар, кичинекей шириктер бар, чоң шириктер бар, тилдеги шириктер бар, жүрөктөгү шириктер бар, ниеттеги шириктер бар, амалдагы шириктер бар. Азыр мына кээ бирлер ширк деп эле жатат. Баарын эле ширк кылды деген адамдар бар, Алла сактасын. Алар түшүнбөй жатат. Бул Алла Тааламдын акысы. Аллах сени жаратты, сага рызык берип атат. Аллах Тааламга ким үмүт кыла турган болсо жолугуну, ал шерик кылбасын деген аяттар өтө көп. Кимде ким Аллахка шерик кылган болсо, Аллахтын акысын тебеледи. Ал бул эң кечирилгис күнөө. Тооба кылбай өтүп кете турган болсо, чоң ширкке түшүп, Аллах сактасын, керек болсо амалы дагы күйүп кетет чоң ширкте. Ошон үчүн бул нерсени эч мындай жеңил карабай, жакшылап үйрөнүш керек, окуш керек, сабактарды угуш керек. Аллах Тааламдын акысы. Мына шайтан ушул нерсеге жык кызы бар да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам да мен силерге ушул кичинекей ширктен корком деген. Ниеттеги, сөздөгү, амалдагы жогоруда айтып кеткендерим бар. Мына Кахф сүрөсүнүн эң акырында ушул жогорудагы баарын айтып келип, аягында таукидти, ихласты, ширктин кооптуу экенин, ибадатында шерик кылбасын, эч кимди кошпосун деп Алла Таалам баяндап кетти. Андан кийин ушу Муса менен Хыдырдын жолугушунда 100гө жакын пайда бар. Эгерде мүмкүн болсо окуп койсоңуздар жакшы болот. Ошол жерде Шейх Саади бир нече пайдаларды алып келген. Экөөнүн ортосунда диалогу, өкүмдөр, пайдалар. Мисалы, адам баласы эң биринчи эң зарыл нерседен башташ керек. Адам билген илим менен чектелип калбаш керек. Илимин улантып, көбөйтүүнүн үстүндө жүрүш керек. Себеби илим, адам канча илим өскөн сайын ошончолук коркуусу өсөт Аллах Таалам болгон. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Чыныгы Аллахтан коркондор бул аалымдар. Адам канчалык аз билген сайын ошончолук жүрөгүндө кайдыгер орнойт. Арам адалды айырмалабай калат. Бул баленин баардыгы илимден оолак болууда. Жакшылыктын баары илимге бет алууда. Ошондой пайдаларды алып келген. Бир нече узун. Бүгүн ушу менен Кахф сүрөсүн аяктадык.